Көтөрсөңүз, кенжеше. Наркы крайга кыла албайсың, ал орто, эки ортоңкуга кылабыз. И крайний кыл. Кечээ 20 март Норуз күнү Таң-Сүрө Супара этно комплекси Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Талкандан этно шаарчасын ачык асмандын алдында коноктордун катышуусунда ашпозчулардын чексиз фантазиясынан жаралган сүрөткерлик менен жасаган шедеврлеринин кирпичи кынаптап коюлуп, көк шебер чөптөрү таңкы шамалга ыргалып бетте аймалап тургандай. Жерде бүттүк ушул жерде турган нерселердин тамак аштын бардыгы бул жейилет да. Ошол эле жерден карасаңыздар болот, бул тараптан атайын кыргыздын ала тоосун, асказоосун үстүндөгү мөңгүсү менен астындагы тоолорду, дөңдөрдү бул жасалышы бул жерде негизинен уйдун жүрөгү менен өпкөсүнөн жасалган тоочолор. Анын астында токойчо кеткен, токойчонун астында бул жасалган нерсе бул картошкадан эзилип жасалган нерсенин үстүнө ошол петрушкадан сээп жасалдык да. Бул жерде болсо азыр сиздер токтолуп кете турган болсоңуз, бул жерде кампанын жанында дыйкандын үйү, бул жер болсо фарштан жасалган айдоо жер, айдоо таласы. Андан кийин көрүп кете турган болсоңуздар, бул жерден Кыргызстандын дарыясы түшүргөн. Бул жерде дарыянын арасында атайын балыктар менен кооздолуп, балыктар сүзүп жүрөт. Бул жерде көрсөңүздөр, бул чекересинде болсо таштарды биз картошкадан, анан эттен тоголок кылып, атайын таштын түрлөрүн жасадык. Бул жерден килкилдектеп, бул килкилдекти да көрсөңүздөр болот. Андан кийин кете турган болсоңуздар, бул жерден уже кыргыз айылын көрө аласыздар да, өзүнчө бөлүк кылып атайын жасадык бул жерде. Бул ошол короодун ичиндеги койлорду көрсөңүздөр болот. Картошкадан атайын чөп чарлар жасалган. Бул жерде самбусиктен атайын скирда кылып чөптү үйүп жыйнап койгонбуз. Кийин кете турган болсоңуздар, бул жерден ошо кыргыз айылынын ичине сиздер боз үйлөрдү көрөсүздөр. Бул боз үйлөрдүн бардыгы нандан жасалып, ошол нандын негизине ошондой коюлган. Каламадан, каттамадан, тигилчек болсо набаттан атайын аска таштарды кылып жасаганбыз. Жана бул жерде кыргыздын очогу жасалган. Бул очоктун ичинде азыр сүмөлөк коюп, сүмөлөктөн коюп дайындап койгонбуз. Андан кийин жыла турган болсоңуздар, бул жерде жапжашыл токойго өтөсүздөр. Айылдын сыртында чоң дарыяны алып өтүп бул жака. Андан кийин бул жака көк жашыл мейкин тала, эң чекесине биз токойду жайгаштырдык. Тигил жакта карасаңыздар, Кыргызстандын арчалуу токойлорун көрсөңүздөр болот. Этно кыштактын аянты узунунан 5 метр, туурасынан 2,5 метрга чейин жетет. Шаарчаны курууга 2 кап талкан, 50 килограмм жашылча жемиш жана 40 килограмм эт керектелди. Шаарчанын кичине макети буга чейин жасалган эмес. Талкан кыштагын көргөндөр кудум эле илгерки ата-бабаларыбыз жайлаган жайлоону, алардын күнүмдүк турмуш тиричилиги, көчмөн жашоосун баяндайт. Ушу чакан сюрпризге Супарадагы 10дон ашык повар катышып, ошолордун жасаган эмгеги, идеялары мурунку кыргыздын колдонуп келген ижара оокаттарын чагылдырып бердик. Кечээ күнкү шатырап жааган жамгыр бүгүнкү улуу күндүн жарчысы катары таарынычты, жаман нерселерди алып кеткендей туюлуп, асман ачык, күндүн нуру келген коноктордун бетин сүйүп, улуу Нооруз майрамың ар менен деп жаткандай. Элдин маанайы да өзгөчө. Келгендер шаарчаны кыдырып, бир чети таң калышса, экинчиден суктануу менен карап жатышты. Супара шаарчасы жактыбы? Ооба. Эмнеси жактайчы ушул жерде? Бул жакта боз үйлөрү, койлору, тоонун боорунан суу агып келаткандары Ушул жактыбы? Эң башкысы жегени жаккан турбайбы сага? Мага бул Супара жер аябай жакты. Эмнеси менен жакты сага? Мага тоолору, боз үйлөрү, койлору. А мурда көрдүң белең ушундайды? Жок. Биринчи жолу көрүп атасыңбы? Чынара Карасартова, Таалай Зарлыгулу, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.